Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз мигранттар Москва жана Москва областындагы жашап жаткан, иштеп жаткан мигранттардын атынан сиздерге кайрылып жатабыз. Азыркы учурда Москва областындагы жердештерибизге абдан катуу маселе жаралып жатат. Себеби регистрация маселеси абдан кыйнап жаткандыктан сиздерге кайрылып жатабыз. Азыркы учурда Казакстанга барып, кайра келип, миңдеген километрлерге чейин барып, Казакстанга кирип, кайра чыгып келип, көптөгөн азап тозокторду көрүп жаткан учурлар болуп жатат. Ошону менен эле бирге кечээки 21 августтагы жол кырсыгы мына ошол регистрациянын азабынан келип чыккан деп эсептесек болот. Баарыбыздын көйгөйүбүз ушу регистрация болду. Ушу регистрациянын айынан эмне деген азап тозокторду көрүп атабыз. Көптөгөн мекендештерибиз базадан чыгып калган үчүн депортацияга туш болуп атышат. Азыр көптөгөн мигранттарыбыз Сахаровада жатат. Ошондой эле деген Казакстанга кирди чыкты кылыш үчүн эмне деген мекендештерибиз жолдо жүрүп атышат. Балалуу ата энелер жүрүп атышат. Аябай эле чоң көйгөй болду. Ошону чечип берет деп биз сизге ишенип, ошо көптөгөн мигранттардын атынан сизге кайрылып атабыз. Сиз эл мененсиз, биз билебиз, сиз элди калтырбайсыз, ушул маселени чечип берет деп биз аябай чоң ишеним менен сизге кайрылып жатабыз. Регистрациянын көйгөйүнөн тышкары азыр штраф 2 штрафтан ашык штраф алсак, 3-чү штраф болсо выдворение болуп калып атат биздин мекендештер. Эми ошак жагындагы чечип берсеңиз деп суранам. Например, мен такси кызматында иштейм. Жок дегенде эми 1 жылда эми баары бир жок дегенде 2-3 штраф алабыз, потому что ошо 2 штраф алганга можно, а 2 штрафтан ашып кетсе 3-чү штраф болгондо уже выдворение болуп калып атабыз. Ошондуктан ошо жагында чечип берсеңиз суранабыз. Садыр Нуркожоевич, эми сизден башка прямой сизге кайрылалы деп чечтик. Садыр Нуркожоевич, эми сизге үнүбүз жетет деп ишенебиз, суранабыз. Ушуну кайдыгер карабай бизге көңүл буруп койгонуңузду өтө суранабыз сизден. Рахмат.